Саламатсыздар урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Анда эмесе кайрадан куш келиптирсиздер. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз кантип ушул ойдун күчү менен биз каалаган жашоону тартып келе алабыз. Мына ушул жөнүндө сөз кылмакчымын. Бир четинен мына ушул Кыялдан деген китепке дагы мен бул ой пикиримди жакшы билдирип кеткем да. Дал ушул кыял боюнча кантип биздин оюбуз, кыялдарыбыз реалдуу жашоодо пайда боло алат. Мына ушул жөнүндө дагы бул китепте шашпай айтып бергем. Кыскача сиздерге дагы YouTube аркылуу айта кетейин. Бир гана кыймыл аракет менен келбейт экен да. Эмнеге дегенде баардыгы эле кыймыл аракет кылып атат да. Кумурскалар деле кыймыл аракет кылып атат. Адамдар эртеден кечке чейин түйшүгү бүтпөй эле кыймыл аракет кылып жүрөт да. Бирок эмнеге мисалы үчүн 1% адамдардын колунда 80% адамзаттын байлыгы 1% адамдын колунда да. 17% дүйнө жүзүндөгү адамдар өтө бай болуп эсептелинет экен. Калган мына 82% адамдар жөнөкөй эле карапайым адам болот экен. Бул бир гана биздин өлкөбүздө эмес, бүт дүйнө жүзүндө ушундай статистика келтирилип атат да. Эгерде действительно кыймыл аракеттен гана баардыгы көз каранды болсо, анда баардыгы эле бай болмок да. Мындай карагандачы, көрсө биз эң биринчи эмоционалдуу руханий абалыбызды түзөткөнбүз да. Мына көп видеолордон айта кетейин, дагы айтайын да. Мына мисал үчүн ар бирибиз өзүнчө бир вибрация толкундарында биз калкып жүрөбүз да. Кээ бирөөнүкү мындай кыжалат вибрация болот, кээ бирөөнүкү көрө албастык вибрация болот, кээ бирөөнүн аябай мындай ой жүгүртүүсү өтө кичинекей болушу мүмкүн, ошондой вибрацияда жүрөт. Кээ бирөө болсо аябай кызыгуу вибрациясында, кээ бирөөсү сүйүү толкунунда жүрөт, кээ бирөө болсо гармония толкундарында жүрөт да. Мына канчалык биздин абалыбыз бийик болгондо, то есть көрө албастык жок, ичи күйдү жок, бир гана элдерге жакшылык кылайын, таза ниет, баардыгына мээрим менен мамиле жасоо, мына ушул толкундарында действительно биз ойлогонубуздун баары оңой аткарыла баштайт экен да. Анткени биз ошол вибрацияда жүрүп, ошол вибрацияга дал келген буюмдарды, жашоону тартып келет экенбиз да. Эгерде кыжалат боло берсеңиз, анда кыжалатты түзгөн окуяларга кабыл боло бересиз да. Эгерде сиз баардыгы жетишет, бул жашоодо баардыгы мол деген вибрацияда жүрсөңүз, чын эле ишиңиз оңой жүрүшөт. Ошол мындай мага жетишет, баардыгына жетет деген топ бейил адамдар менен жолугасыз, ошолор менен иш жасайсыз да. Ошондуктан эң биринчи эмоционалдык абалды күндөн күнгө оңдогонго аракет кылыш керек. Эртең менен ойгондуңузбу, көзүңүздү жумуп алып, бир аз жата туруңуз да. Мен бүгүн жанагыл бай, миллионер, мындай жетишкендик деңгээлде жүрүш үчүн өзүм кандай болушум керек? Мындай кичипейил болушум керек, баардыгына бирдей жакшы мамиле жасашым керек, эч кимге ичим күйбөш керек, баардыгына боорукердик, жакшы мындай мээрим менен мамиле жасашым керек. Өзүмдү мындай кылган ишимди, сүйлөгөн сөзүмдү ишенимдүү түрдө, то есть уверенный абалда жазашым керек. Мына ушунун баары маанилүү да. Эртең менен өзүңөргө ошондой настройка кылдыңар дагы, кечке чейин ошол абалды сактаганга аракет кыласыз да. Сиз биринчи абалды түзөсүз да, ошол абалга жараша сиз кыймыл аракет жасайсыз, ошол абалга жараша сиз ой пикир жүргүзөсүз. Мына ушунун баары сиздин абалыңыздан көз каранды болуп атат да. Ой пикир, сөз оңдолгондо кыймыл аракет дагы туура болот. Жанагындай суета, таска, кыжалат деген нерселер болбойт да. Туура ишенимдүү түрдө маанилүү, керектүү гана кыймыл аракеттерди жасайсыздар. Мисалы үчүн Кыялдан деген китеп, ушул кагаздын өзүн эле карасам, бул жанагы актай кагаз эмес, байкуш жыгачтарды кыйып алып андан жасаган кагаз эмес, именно мындай иштетилип чыккан макулатура деп коебуз да. Ошондой кагаздан жасалды. Муну карасаңыздар баардыгына пайда келтирип атат да. Мына басмакана көп көлөмдө басат, ошо басмаканада канча деген адамдар иштейт. Мына ошол аркылуу айлык алып, жан багып жашашат, иштешет да. Жумуш ордун түзүп атат чоң басмакана.
Андан кийин кичинекей басмакана ушул мен менен автордук договор түзүп алып, ал жактан оптом басып чыккан менин издательство басмаканам алар дагы пайда көрүп атат. Анткени бир аз үстүмдүк баа кошуп туруп китеп дүкөндөрүнө под реализацию бир кичинекей опыт менен таратышат да. Андан кийин китеп дүкөндөрүнө да пайда түшүп атат, анткени алар дагы бир аз үстөмдүк баа кошуп анан кардарга сатат. И кардарга да пайдасы келип атат, анткени бул китепти окуп канча деген билим алып, жашоосун оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып атат. Бул мисалы үчүн тамекиге же аракка кеткен акчадан көрө бул действительно адал жакка кетип атат да, акчасычы. Билим алып, жан дүйнөсүн сугарып, кадимкидей ал дагы ийгиликке жетип атат. Анан эгерде ал адамдар окуса, сатып алса, акырында мага дагы кичинекей процент акча түшөт да. Ошентип мен дагы пайда көрүп атам. Демек бүт тарап утуп атат да, жеңишке жетип атат. Мына сиз ойлонгондо, абалга киргенде эрте менен сиз дагы өзүңүзгө суроо бериш керек да. Мен кандай кыймыл аракет жасасам бүт тарап утат. Мен кандай абалда болуп, кандай адам болсом бүт тарап утат. Там кардарларым утат, поставщиктерим утат, мен кол алдымда иштеген кызматчылар дагы утат, мамлекет утат. Иши кылып бүт жактын пайдасын ойлонушуңуз керек экен да. Анан бардыгыңызга караган айта кетейин, китепти азыркы заманга жараша туура китепти окуган сайын сиздин көз карашыңыз кеңейет дагы, сиз туура ой жүгүртүп, туура кадамдарды жасап, жакшы бир жыйынтыкка жете баштайсыздар. Ошон үчүн сиз биринчи жакшы абалды түзүп алдыңыз да, анан дайыма чоң максаттарды, чоң кыялдарды коюшуңуз керек да. Мына көп адам айта берет, кыжалат болуп, менде энергия жетишпей атат, мен эмнеге жашашым керек билбей атам, мен чарчап калып атам, эмнеге кызыгым жок билбей атам деп көп кайрылып атпайбы? Эмнеге дегенде максатты аябай кичинекей коюп алган да. Максат кичинекей болсо, анда жашаштын деле мындай кызыгы кетип калат. Анткени сиз жашоого мындай ойноп жүрганы келип атасыз да. Анан сиз футболду жакшы ойнойсуз, бирок сиздерди мындай каршылаш противник катары биринчи класстын балдарын коюп койду да. Сизге анда ойноштун кызыгы кетип калат. Сиз өзүңүзгө жараша, сиздин тажрыйба күчүңүзгө карата ошондой противник каалайсыз да. Канчалык тоскоолдук сиздин күч аракетиңизге дал келсе, ошондо анан жашаш, иштеш кызык болот да. Ошон үчүн кичинекей максат коюп алгандар күнүмдүк жашоосун эптеп эле өтсө экен дегендер мындай жашаганга кызык жок болуп калат, энергия да ошого жараша эле мындай кичинекей болуп чыгат да. Эгерде сиз максатыңыз чоңураак болсо, то есть ал үчүн сиз тырмышып аракет кылышыңыз керек болсо, ошондо кадимкидей энергия көбөйөт да. Ошон үчүн орустар айтат, энергия дается на дело. Ошол туурада мындай чоңураак максат койсоңуз, уже кадимкидей мындай кызыгуу пайда болуп, энергия дагы пайда болот. Анан сиздерге дагы маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Сиз мисалы үчүн бир иш кылам десеңиз, бир аз капитал чогултушуңуз керек да. Көп эле иш кылышым керек дейт, бирок кадимкидей бир максат коюш керек. Мына мисалы үчүн мага 3 айга, 6 айга запас акча канча сом керек, чтобы мен жумушуман айрылсам деле, мен спокойно жата тургандай канча акча запасымда болуш керек. Ошол акча примерно мына 200 миң, 300 миң сом да. Ошол 200-300 миң же сандыкта, же депозитный счетто жатыш керек да. Ошондо сиз кыжалат болбой, ток пейил адам болосуз да. Мен ал акчаны магнит деп коем. Ошол магнит акчаңыз болгондон кийин андан сырткары бир аз акча чогултуп, ошол аркылуу бир кыймыл аракет иш жасасаңыз болот да. Көп адамдын кыялында болгон, өзүнүн колунан келе турган жумуштарды жасай алат да, бирок ошого акча чогултпагандыгы үчүн кур кыял болуп эле келе атат да. Эгерде кой ошол максатым үчүн чогултуп атам деп чогултсаңар, мында дагы кызыгуу пайда болот да. Анан мындай кээ бир чоң максаттарга чоңураак акча керек да. Ошон үчүн сиздер азыркы акчаңызды коротуп ийбеш үчүн инвестиция кылсаңыз болот. Инвестиция дегенде ар кандай түрлөрү бар. Мисалы үчүн иштеп аткан бизнеске деле ошол акчаңарды салып көбөйтсөңүздөр болот да. Мисалы үчүн бизде азыр курулуш тармагында дагы иш алып барып атабыз. Краткосрочный инвестиция деген болот, анан долгосрочный инвестиция деген болот да. Мисалы үчүн бизде 1 жылдык инвестиция бар, ал 20% жылына пайда келтирип турат.
же болбосо 4 жылдык инвестиция бар да. Сиз 4 жылга салганда 4 жылдан кийин бирге бир кылып кошуп аласыздар да. Мына мисал үчүн $10.000 алалы, эгерде 1 жылга $10.000 инвестиция кылам десеңиздер, 1 жылдан кийин 20%, это $2.000 кошуп берилет. Эгерде 4 жылга $10.000 берем десеңиздер, анда 4 жылдан кийин үстүнө 100% $10.000 кошулуп берилет. Ошондо сиз $20.000 кылып кайтарып аласыздар да. Ушундай иштеген реалдуу курулуш тармагына инвестиция кылам десеңиздер, анда бизге кайрылыңыздар. Эгерде сиздерге китеп керек, оптом баада десеңиздер, мына Instagram баракчага кирип көрсөңүздөр болот китеп дүкөндөрүнүн адрестерин. А эгерде мен инвестиция боюнча кайрылат элем десеңиздер, анда ушул WhatsApp номерге жазыңыздар. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.